Рахмат. Сөз Мадумаров Адахан Кимсанбаевичте. Рахмат. Мен сұроом Замирбек Курамаевичке биринчи. Сиз айтсаңыз, бүгүн ушу Кыргыз Республикасында адам укуктары кандай деңгээлде? Адахан Кимсанбаевич, адам укуктары, мен сиздин сурооңузга түшүндүм, өтө жогорку деңгээлде, телегей тегиз жогорку деңгээлде деп айта албайм, корголуп атат депчи. Каттуураак сүйлөсөңүз. Адам укуктары көбүнчө көптөгөн кемчиликтер менен кала берүүдө, корголбой калып калып атат көпчүлүк учурларда. Өтө ылдыйкы деңгээлде болуп калып атат. Себеп? Себеп ошол соттордун көз карандысыздыгы жок. Соттор тарабынан эгерде үмүт этишсе дагы, ошол соттор тарабынан сейрек учурлар кездешип атат. Ушу жана өзүңүздөр айткандай нааразычылыктарды туудурган чечимдер, өкүмдөр кабыл алынып калып атат. Bir айдын ичинде бүтүн Кыргызстандын дарегине 100ге жакын арыз келип түштү. Биз ушул боюнча тегерек стол өткөрүп атабыз. Ошого катышам деп убада бере аласызбы? Катышам деп убадамды бере алам. Абдан жакшы болот. Бул сизге да, бизге да чоң пайда алып келет. Жагдайды ошол жерден угабыз, Кудай кааласа. Экинчи суроом. Сиз мыйзам диктатурасы дедиңиз. Бул бүтүн Кыргызстандын ураны, экөөбүз бирдей ой жүгүртөт экенбиз. Ал куттуу болсун. Кимге кызмат кыласыз? Мен элге кызмат кылам. Мамлекетке кызмат кылам. Элге кызмат кылам биринчи ирет. Мамлекет дегенибиз бул эл болуш керек. Кудай жалгасын, аягына чейин ушундай болуңуз. Сөзүңүз менен ишиңиз шайкеш келген болсо, Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү орногондо гана өлкө андан ары карай кетет. Муну сураганымдын себеби генерал Квашнин Россиянын эрдигин, баатырдыгын алып атканда, Ельцин колун кысып атканда, Россияга кызмат кылам дегенде генералдын колун кой бербей, Ельцин айткан, анын президентине деп кошуп койсо, колун кой бербей туруп айткан. Мен жеке инсанга эч качан кызмат кылбайм деп. Ошол генералдын сөзүн кайталай аласызбы? Мен азыр эле айтып кеттим, мен элге кызмат кылам. Болсун. Анда биз пикирлеш болобуз. Муну соттун реформасын жүргүзөбүз деп атасыз. Сизде мыйзам чыгаруу укуктары кармалганбы жогорку сотто? Ооба. Ошол укуктан пайдаланып, канча мөөнөттө ушул керектүү мыйзамдын долбоорлорун киргизе аласыз жогорку кеңешке? Бизде ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мен бая судья элем, бирок башталган. Мына тез аранын ичинде мен эми убакытты так айтып бергенден азыр сиздердин алдыңыздарда ыңгайсыз абалда калып калбайын, бирок мен коллегиально кеңешип, тез аранын ичинде ушул толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизгенге аракет кылабыз.